Быйылкы жылы Ысык Ата району боюнча 3400 гектардан ашык аянтка кант кысылчасы айдалган. Учурда 2700 гектардагы кант кысылчасы жыйналып алынды. Орточо түшүмдүүлүк 350 центнер түзүүдө. Жыйналган түшүмдү кабыл алуу кант жана станция Ивановка пункттарында жүрүп жатат. Кызылча кабыл алуу 20 сентябрда башталган. Бизге Ысык Ата жана Ала Мөдөн райондорунун дыйкандары түшүмүн өткөрөт. Күнүнө 2000 тоннага чейин кызылча кабыл алып, заводко 1700 тонна жөнөтөбүз. Дыйкандар менен эки келишим боюнча иштешебиз. Биринчиси 70-ке 30. Анда кызылча өткөргөндөр 30% түшүмүнө 5 сом 80 тыйындан акча, калганына шекер алышат. Экинчи келишимде таза шекер гана берилет. Мы закончим уборку этого года сахарной свеклы. Ысык Ата районунун дыйкандары үчүн кант кысылчасы Кирешенин негизги булактарынын бири. Жериштеткендер жыл сайын өсүмдүктү мол түшүм берүүчү жаңы сортторун өстүрүп жатышат. Жергиликтүү дыйкандар негизинен Сокулуктагы Кошой заводу менен иштешет. Кызматташуу эки тарап үчүн тең пайдалуу. Кант кызылча менен келишим түрүндө түзүлгөн договорлор бар. Полностью ушу кызылчаны кантка өткөрсөк болот. Же дагы бир договор бар, 30% акчалай, 70% кант менен берилет. Ошо бүгүнкү күнү биз ошо акча, кызылча, кант деген договор менен өткөрүп атабыз. Райондо кысылча былтыркыдан көп аянтка себилгени менен быйылкы аба ырайына байланыштуу түшүм начарыраак болду. Кант кысылчасын жыйноо иштери 1-2 аптанын ичинде жыйынтыкталат деп күтүлүүдө. Былтыркы жылга салыштырмалуу түшүмдүүлүк ылдый. Бул кесепеттери деген азыр деген республика боюнча суунун жетишсиздиги болуп атат. Ошого байланыштуу кызылча деген билесиздер, бир эле суу ичпейт. Кызылча деген жок дегенде бир 4 жолу суу ичиш керек болот да. Азыркы учурда болсо 2900 гектары алынып бүттү, 500 гектардай калды. Түшүмдүүлүгү болсо 350 центнерден болуп атат. Эскерте кетсек, кант кызылчасы негизинен Чүй облусунда өстүрүлөт. Жыйналган түшүмдү өлкөдөгү Кайыңды кант жана Кошой заводдору кайра иштетип, шекер өндүрөт. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.